Арыбаңыздар, ардактуу биздин каналдын көрөрмандары, мугалим сабак өтүүдө эмнеге көңүл бурушу керек деген тема боюнча маалымат аласыздар. Эсиңиздерде болсо, биздин номер 8 сабагыбызда активдүү практикалык сабак жөнүндө деген тема боюнча кеп кылганбыз. Ал эми бүгүнкү темабыз ошол эле теманы улай мугалимдер сабак өтүүдө көбүнчө эмнеге маани бериш керек, ошол тууралуу кененирээк маалымат аласыздар. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Эң биринчи кезекте мугалим сабак өтөрдө класста МПКны түзүп алыш керек. Моралдык, психологиялык климат эң жакшы болсо, балдардын сабакка көңүл буруусу, аны кабыл алуусу дагы жакшы болот. Ал эми аны түзүп, уюштура турган бул предмет мугалими. Ошол себептүү мугалимге төмөнкүлөргө көңүл буруусу сунушталат. Биринчиден, өзү класста ачык, жакшы каалоодогу маанайда болуп сабак өтүүсү керек. Активдүү практикалык сабак өтүүгө алдын ала даярдануусу. Экинчиден, суроо тапшырма, кайрылуу, көз караш, сөз менен класстагы бардык окуучуларды жана ар бирин активдүү практикалык ойлоо, иштөөгө тартып алуу. Үчүнчүдөн, сабак учурунда окуучуларга жоопкерчиликтүү эркиндик берүү. Биз көбүнчөсү ушул жоопкерчиликтүү эркиндикти көп бербейбиз балдарга. Демек, эркиндик берүү дагы бул сабак өтүүдөгү эң жакшы ыкма экен. Төртүнчүдөн, окуучулардын өздөрүнүн катышуусу менен мээге чабуул жолун пайдаланып, бардык окуучулар бардык сабактарда амал кылуучу эреже иштеп чыгуу зарыл. Бешинчиден, аны иштеп чыгууга класстагы МПКга реалдуу таасир кылуучу бардык окуучулар катышууга тийиш, алардын ой-пикир, сунуштарын да угуу маанилүү. Демек, ошондой учурда ал окуучулар өздөрүнүн реалдуу үлүшү, өз сөзү, ою бар экендигин билип, эрежени сактоого аракет кылышат. Бул эрежени 8-9 пункттан ашпоосу керек. Мугалим сабак өткөндө ошону өз орду менен эрежеге шилтеме жасап, эскертип, аны иш жүзүндө иштөөсүн камсыз кылса жакшы болот. Биринчиден, бул эрежени иштеп чыгуу процесси өзү окуучуларды актив, коллективдүү ойлоо, иштөөгө, бири-бирин түшүнүүгө, пайдалуу сунуштарын эске алып, ошого амал кылууга, эркин демократиялуу принцип менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эреже болжолдуу төмөнкүдөй болуусу керек. Биринчи, класста, сабакта өз ара жакшы каалоо. Экинчи, өз ой-пикир сунушун айткан окуучуну урматтоо жана колдоо. Үчүнчү, сабакта бири-бирин шылдыңдоо, маскаралоо жана башкаларга жол бербөө. Төртүнчү, сабак учуру сабакка гана арналат. Бешинчи, суроо, жооп берип сүйлөгөндү урматтап угуу. Алтынчы, бир эле тема, проблема жөнүндө ар кимдин өз ой-пикири болуусу мүмкүн. Жетинчи, дискуссия учурунда бардыгы өз ой-пикирин айтып катышат. Мындай учурда бир дагы сунуш айтылбайт. Сегизинчи, мугалим же окуучу сүйлөгөндө бардыгы тынч отуруп, тоскоолдук кылбай угат. 9. Туура жооп, ойду да бардыгы ар бири табышы мүмкүн. Эң мыкты, күчтүү окуучуларда адашып, ката кылышы мүмкүн. Сабакта пассивдүүлүк, какшыктоо, терс апаттар айыпталат. Бул сабак үчүн эң чоң зыян деп аталат. Билимдүүлөр эле эмес, билим алууга, үйрөнүүгө аракеттенгендер да баркталат. Ар бир сабактан ар бир окуучу тема жөнүндө түшүнүк, көндүм ыкмасы менен чыгат. Окуучулар өздөрү сунуш айтып, өзгөртүп, толуктап кабыл алуусу өтө маанилүү. Өздөрү иштеп чыккан алар үчүн эң кымбат. Демек, урматтуу кесиптештер, бул эрежелерге мугалим да, окуучу да амал кылуусу керек. Эскерте кетчү маселе, мындай сабак өтүү зарыл шарттарга, зарыл окуу каражаттарынын, мисалы, окуу китептери, практикалык, лабораториялык иштер үчүн зарыл болгон кошумча адабияттар, энциклопедия, сүрөт, таблица, схемалар болуусу да керек. Ал үчүн эң зарыл шарт бул мугалимдин билим чеберчилик кызыгуусу, каалоосу, тапкычтыгы. Эгерде мугалим кааласа, сабакта бардыгына жол тапса болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан кездешкенче саламатта болуңуздар.